Ömür bulagı, бүгүнкү биздин тема. Ажал адам качып кутулгуч чындык. Сулайман пайгамбардын накыл насааттарынан мындай сөздөрдү окуйбуз. Насаатчынын китеби 2-бөлүм 22-аят. Ошондуктан адам күн астында эмгектенген баардык эмгегинен, жүрөгүнүн түшүктөрүнөн эмне табат? Анткени анын өмүрү кайгы, баардык эмгеги тынчсыздануу, атүгүл, түн ичинде анын жүрөгү тынч албайт. Ооба, адамдын өмүрү учкан куштай, тез эле учуп өтөт жана ар кандай тынчсыздануулар, кыйынчылыктарга чулганган. Ошондуктан адам баласы келечекте баары жакшы болот, түшүгү аз учурда келет деген кыялдар менен соронобуз да үмүттөнөбүз. Ал эми акылман Сулаймандын сөздөрүн кайра кайталап кетейин. Ошондуктан адам күн астында эмгектенген баардык эмгегинен, жүрөгүнүн түйшүктөрүнөн эмне табат? Анткени анын бүт өмүрү кайгы, баардык эмгеги тынчсыздануу, атүгүл, түн ичинде анын жүрөгү тынч албайт. Кандай гана кыялдар менен соронбойлу, эмне деген пландарды курбайлы, баардык жер бетине адам болуп жаралган тирүү жандын өмүрүнүн акыры, ажал менен бүтөөрү талашсыз чындык. Адам жараткан тарабынан белгиленген убакта бул дүйнөдө жашайт. Андан кийин топурактан жаралган адамдын денеси топуракка, ал эми жаныбыз Кудайдын алдына кетет. Өлүм жакын адамдарды бири-биринен ажыратат. Энеси баласынан, досторду, жубайларды ажыратып, биз күтсөк да, күтпөсөк да ойломогон жерден өмүрүбүздү алып кете берет. Жараткан Кудай Теңир бүт баардык жараткандарына кандай бир чекиттерди койгон. Адам өмүрү да Кудай тарабынан чектелген. Өлүмдөн качып кетүүнүн айласын табууга адамдар убакытты артка жылдыруучу машиналарды ойлоп табууну кыялданышат. Бирок мунун баары кур бекер. Ошолордун бири фильмди ойлоп таап, тартуу, актерлордун ролдорду аткаруусу менен адам акыл ойлору менен өткөн учур, келерки учурга баш бага алат. Кино аркылуу адам жүздөгөн жылдар мурунку учурду көрүп, ошондой эле 100 жыл алдыда эмне болорун элестеткиси келет. Келечекте эмне болорун элестетүүлөр ар дайым эле ордунан чыга бербеси бышык. Бирок көп нерсеге салыштыра келсек, дал келишип жатпайбы? Жалаң айнек менен пластикадан курулган көздү чагылдырган кооз, ачык түстөгү имараттар. Адамдар болсо түшүнүксүз үзүлгөн, тытылган, чалап бүткөнсүгөн кийимдерди кийишкен. Баардыгынын дене түзүлүштөрү бирдей, кынтыксыз жана өңдөрү да бири-биринен айырмаланбагандай. Урбанизм, автоматташтырылган жашоо чындыгында адамдардын өздөрүн да акырындык менен автоматтарга айландырып бара жатышат. Сизге ушундай келечек жагабы? Баары жасалма. Айлана тегерегиңизди бүт адам ойлоп таап, жасап койгон жасалмачылык курчаган. Мындай чөйрөдө адамдын ортосундагы чыныгы мамилешүү да жоголот жана баары жасалма болуп калат. Келечекте адам баласы ата эне ким, үй бүлө, сүйүү деген маанилүү, баалуу чындыктарды көзгө илбей калса, бул жакшыбы? Эч кандай баалуулуктарсыз эле жашаган адамдардын арасында каар адамдар болбошу керек. Каарлардын кимге кереги бар? Адамдарды инкубатор аппаратын балапан чыгаргандай чыгарса болот да деп эсептеп калышса эмне болот? Өткөн учурда жашаган да, учур чакта жана келечекте жашай турган адамдардын баары бирдей, кандай гана өзгөрүүлөрдү киргизишпесин, күнөөкөр абалдары Кудайга кайрылмайын өзгөрбөйт экен. Адам баласы күнөөнүн кесепетинен түбөлүк өмүргө ээ болуудан айрылып калган. Ошол себептен бактылуу, түбөлүктүү өмүрдү кыялдануу куру бекер болуп калат экен. Бирок Кудай адам баласын ушунчалык сүйгөндүктөн биз кабыл алган күнөөкөр абалдан алып чыгып, түбөлүк өмүргө болуу мүмкүнчүлүгүн берип койгон. Ыйык жазуу бул процессти кайрадан жогорудан төрөлүү деп айтат. Иса Машаяк аркылуу Кудай адамга кайрадан төрөлүү, жаңырууну сунуш кылган. Кандай гана чоң кыялдарга батпайлы, эмнелерди пландаштырбайлы, адам жашоо чек бүткөн күнү ажал менен кездешет дедик. Ыйык жазуу
Инжил китебинде мындай дейт. Еврейлерге жазылган кат 9-бөлүм 27-аят. Адам баласы бир ирет өлүп, андан кийин сотко келиши керек. Денелик өлүм түбөлүктүүлүккө өткөрүүчү эшик сыяктуу. Мен жердеги жашоомдо өзүм үчүн кандай түбөлүктүүлүктү тандап алып, ошол менен жашасам, өмүрүмдүн аягында ошол түбөлүктүүлүккө өтөм. Кудай сөзү түбөлүк өмүрдү мындайча сүрөттөйт. Ошол учурдан баштап Теңирге таандык болуп өлгөндөр бактылуу. Ооба дейт рух. Алар өздөрүнүн иштеринен эс алышат. Иштери алардын артынан барат. Аян китеби 14-бөлүм 13-аят. Ал эми эч нерседен бейкапар, жерде түбөлүк жашоочудай өз каалаганындай жашап, Кудайды тааныбай кеткен адамдардын тандаган түбөлүктүүлүгү, башкача айтканда, тозок тууралуу мындай деп жазылган. Ошондо ал Кудайды тааныбагандарды жана биздин Теңирибиз Иса Машаяктын жакшы кабарына баш ийбегендерди жазалайт. Алар Теңирден жана анын кудуреттинин даңкынан ажырап, түбөлүк өлүм жазасына тартылышат. Бул Инжил китеби 2 Тессалоникалыктарга жазылган катта 1-бөлүм 8-9 аяттарда жазылган. Бардык адамдар күнөөкөр, бирок күнөөлөрүнөн курмандык козу болуп, канын төккөн, Машаяктын каны менен тазаланмаган адамдын бара турган жери коркунучтуу жер тозок. Марктын жакшы кабары 9-бөлүм 46 аятта мындай деп жазылат. Ал жерде алардын курту өлбөйт, оту да өчпөйт. Бул жердеги жашоого биз конокпуз. Биз бул жерде убактылуу элебиз. Бул жашоодогу эң негизги максатыбыз түбөлүктүүлүккө даярдануу. Жогоруда биз окуп өткөндөй, адам баласы бир ирет өлөт, андан кийин сот. Ошол өлүм бизди эки реалдуулук менен кездештирет. Кубаныч же тиш кычыратуу. Ал жерде адамга канча жакшы иш кылдың деген суроо эмес, күнөөлөрүң үчүн чалынган курмандыкты кабыл алдыңбы же жокпу деген гана суроо берилет. Ошол суроого жоопту сиз бересиз. Ал эми күнөө үчүн Кудай чыгарган өкүм башынан эле өлүм деген өкүм болгон. Бул жөнүндө Римдиктерге жазылган катта 6-бөлүм 23-аятта мындай деп жазылат. Анткени күнөө үчүн жаза өлүм. Балким сизде эл көргөндү көрөбүз же эми өлсөк өлөрбүз, анын эмнеси бар экен деген сыяктуу жаңылыш ойлор пайда болуп жаткандыр. Ыйык жазуу өлүм деген сөз менен денелик гана өлүмдү эскертип жаткан жери жок. Ыйык жазуунун түшүнүгүндө өлүм деген түбөлүк караңгылык, жандын азабынан тиш кычыратуу дегенди билдирет. Адам күнөөкөр абалы менен өз алдынча ошол коркунучтуу түбөлүктөн качып кутула албайт экен. Ал үчүн адам баласына ал карыбы, жашпы, аялбы, эркекпи, баарына бирдей күнөөлөрдөн кечирим алып тазалануу керек. Иса Машаяк аны жогорудан төрөлүү деп атаган. Мына ошол жогорудан төрөлүү гана адамды күнөөдөн арылтып, жашоону таза барактан баштоого жардам берет. Ал эми күнөөлөрүбүз үчүн кечиримди, жаныбызга тынчтыкты Иса Машаяк гана бере алат. Себеби ал Кудайдын алдында биздин күнөөлөрдү өз мойнуна алып курмандык ишин аткарды. Эми биз башында Кудай күнөө үчүн өлүм деген өкүмдөн актала алабыз. Анткени биздин күнөөлөр үчүн Машаяк өлүмгө барды. Ыйык жазуу айтып жатат. Римдиктерге жазылган катта 10-бөлүм 13-аят. Анткени Теңирдин ысмын чакырган ар бир адам куткарылат. Жана дагы Иса Машаяк мындай дейт: Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Кымбаттуу угарман, сиздин жашооңуз кандай нукта өтүп жатат? Өлүмдөн коркосузбу? Кайсы күнү гана болбосун жаратуучуңуз менен кездешүүгө даярсызбы? Же өлүм деген сөздү угуп эле жүрөгүңүз титрейби? Мен сиздин абалыңызды билбейм. Бирок Кудай толук билет. Жана сиздин түбөлүгүңүз өмүр менен уланышын ал каалайт. Ошондуктан ал сиз үчүн куткаруучуну жиберген. Ал куткаруучу мындай убада кылган: Анткени Теңирдин ысмын чакырган ар бир адам куткарылат. Сыйыныңыз,
Кудайга кайрылыңыз. Ал сизди угат жана жооп берет. Эгер кааласаңыз, мени менен бирге азыр эле сыйынсаңыз болот. Жараткан Кудай, мен күнөөкөрмүн. Жана мени сот күтөөрүн уктум. Иса Машаякты куткаруучу кылып жерге жибергениңе ишенем. Күнөөлөрүм үчүн кечирим сурайм. Жашоомду өзгөртүп, жаңылай көр. Мен сага ыраазымын. Амин.